Hormatlı жамаат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде эгер пенде ооруган бир тууганын зиярат кылса, кайта келгенге чейин бейиш жолунда болот дейт. Бейишне бактарында болот дейт. Башка бир хадисте үйүнө кайра келгенге чейин 70 000 периштага кечирим, рахмат тилеп турат дейт. Дуа айтып турат дейт. Мына ошол эмне Аллах үчүн барып, ооруп калдыңызбы кошуна деп зиярат кылып койсо дейт. Бизде кече карантинде башкада биз да өзүбүздүн окуу жайда обсервацияга бергенбиз. Ушул врачтар менен сүйлөшсөм, бир түндө 2 адам таштады дейт. Горбалицадан жана немеден 2 адам өзүн таштады. Ошол вирус чугуп калган деген, өлөсүн деген, ошо сыгылып башка кылып, динсиздик кысылып, онда болсо өлүм күтүп отурбайлы өлүп калайын деп, ошол жана психический неменин жоктугунан, диний түшүнүктүн жоктугунан, Кудайдын берген сыноосу экендигин билбеген айынан 2 адам түрмө немеден таштады. 2-чи, 3-чү жана ыргытты өзүн дейт. Пайгамбар хадисте айтат, ооруларды зиярат кылгыла, оорулууду зиярат кылуу бул кайтып келгенге чейин бейиш бакчаларында жүрүү дейт. Шарият койгон эреженин бардыгы, шарият жөнөкөй бир сүннет деп көрсөтүп койгон нерсенин бардыгы биз үчүн бир чоң пайда. Бизде ошол карантинде башкада көп адамдын өлгөнү, красный зона дедик, башка дедик, киргизбей койдук, башка кылдык, керексиздей болуп калып, кысылып эле өлүп калды. Болбосо оорулуудун барып, көңүлүн көтөрүп, жакшы айтып, мунун айынан Аллах Таала күнөөңүздү кечирип атат. Кудайым буйрса өтүп кетет, жакшы болуп калыпсыз. Аллах шифа берсин деп чыгып кеткен болсок, бул кыйла үкөлгө, дарыга караганда жакшы сөз адамды тез айыктырат. Балким биздин кече көпчүлүк адамды кырып өлтүрүп алгандыгыбыздын себеби шарияттагы бир эреже оорулууду зиярат кылуу, кабар алуу деген тосуп койдук. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, эгер оорулууду көрсөңөр, ошол жугуштуу ооруларды көрсөңөр, анан арыстан качкандай качкыла дейт. Арыстан качкандай качкыла дейт. Бирок ошол эле учурда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Таала кимге ооруу жиберсе, аны бирөө аркылуу эмес дейт. Түшүндүңүздөрбү? Бирөө аркылуу эмес, ар кимисине өзүнчө ооруу берет дейт. Оору жугат деген түшүнүк жакшы эмес бизде. Оору жугат деген түшүнүк жакшы эмес, бирок сактыкка кордук жок. Кээде мына ушундай нерселерде адамдарга бир жакшы түшүнүк, жакшы неме берсек, батыраак айыгып кетет экен. Ошонун үчүн бизде медицинада окутканда, медицинага караганда мына ошол психологияны көбүрөөк окутуш керек. Жылуу мамилеси керек, үкөл эмес. Жылмайып турсуңар, сиз оңолуп атасыз, башка болуп атасыз деп. Анан сиз букет ичте чото болбойт окшойт, сизде олтуруп эле көбүн өлтүрүп коет экенбиз, билерчи? Начарлап атасыз, башка кылып атасыз депчи. Мына ошол жылуу сөз үкөлгө, дарыга караганда көбүрөөк муктаж экен биздин оорулуулар.